Менин атым Алдыбек Аскарбек. Мен 11 класстын окуучусумун. Сизден бүгүнкү интервьюнун биринчи суроосу, сизде азыркы учурда кандай көйгөйлөр бар? Азыркы заманда көйгөйлөр көп болуп атат. Айрыкча интернет аркылуу өзүңүз көрүп атасыз. Окуучуларыбыз Instagram, WhatsApp'тарга келип, Facebook'ка келип, жөн эле кереги жок, тартипсиз, адепсиз нерселерди бузуп атышат. Кыргыз жаштары адептүү, тартиптүү сыныкка көрүш керек эле, туура. Цифровизациялык балдар тартипке көрүш керек, дүйнө тааныш керек, экономиканы билиш керек. Бирок биздин жаштар ошо жакшы нерселерди аз алып, тескери нерселерди көп алып атат. Ошол көйгөйлөрдү өкмөттөн суранат элем. Ушу TikTok'ту жаап, кереги жок сайттарды жаап койсо, балдарыбыз кыргыздын нукура таланттуу жаштар болуп өсөт деп ойлойм. Ушул көйгөй менин жүрөгүмдө бар. Сиз дагы ойлор кошуп кете аласызбы? Кантип оңолсо болот? Ар ким өзүбүздүн оюбуздун, өзүбүздүн ата энебизди сыйлап, өзүбүз жашаган жерибизди таза кылмак, өзүбүз жаткан жерибизди таза кылмак, окуган жерибизди ардактап, мугалим эже-агаларды сыйлап, көчөдөгү адамдарга улук болуп, кичилерге сылык болсок, кыргыздын адамдары, жаштары өзгөрүп, адептүү болот деп ойлойм. Биз дүйнөгө эң татыктуу калк болуп эсептелебиз. Азыркы учурда эми өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз? Өзүм көйгөй мен мектепке тиешелүү, мен мектепте иштегенден кийин мектепти дайыма жакшылык ойлойм. Кыргызымдын, кыргыз өлкөсүнүн мектеби алдыңкы деп ойлойм болот. Дүйнөдөгү эң мыкты азаматтар, биздин уул кыздар чыгат деп эсептейм. Мен ишенем. Ишеним менен жашап жүрөм.